Арыбаңыздар каналымдын кадырман угармандары. Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Япония элестери очерки менен тааныштырууну улантабыз. Кечени башкарган Ино-Касан өзүнүн жүрөгүн өйгөн дарты, аялдардын жашоо турмушун кээ Япондордо үй бүлө жөнүндө адеп катуу болсо дагы барган сайын ажырашуу көбөйгөнүн, мунун кесепети турмуштун күрдөөлүнөн, оңолбостугунан, адеп акылактын бузулгандыгынан чыгып жатканын айтты. Япониянын өкмөт башчыларынын арасында бир да аял жок деп күлүп койду Ино-Касан. Анын күлгөнү зар муң канып ыйлаганы менен тетеле. Ал тургай префектурадан, шаардын төбөлдөрүнөн дагы бир аял таппайсың. Аял бийликке келсе, турмуш оңолот беле, деди коңшусу. Анда жок дегенде бир аялдын турмушу оңолбойт беле, деди Ино-Касан. Ал эми илимдүү аялдар кандай? Япониядагы илимий академиянын ардактуу мүчөлөрүнөн да, илимий советтин мүчөлөрүнөн дагы бир да аял жок, деди Ино-Касан. Японияда аялдардын маңдай теринин, эмгегинин акыбети кайтпайт. Сизифтин эмгегинен дагы катаал. Ылым санагандыктанбы? Кече тараган соң Инако күйөөсү менен биздин автобуста далайга кошо келишти. Бир маалда Нагоянын элдүү жеринде калышты. Алар күлкү менен көз мунарыктата көпкө кол булгалашты. Эми ошо береги Нагоядан таанышкан Норико Сайжону тааныштырышка кезек жетти. Норико, биздин азыркы коштошоор кечебизге кеч келди. Иймейген илберинки кичинекей аял кечеге баш бакканда көпчүлүгүбүз көңүл буруп калдык. Норико япондорчо куурчактай кимоно кийген аял эмес болчу. Ал европалыктарча жөп жөнөкөй кийиниптир. Көзүндө нуру бар, жүзүнөн ойчулдугу, ыманы, кыялкештиги билинип турду. Норико киргенде ичимден айтты айтпады, искусствонун адамы болсо керек деп жорugam. Азыркы кезде адамдын көзүн, кол жазмасын, алакан отун карап, мүнөзүн, өмүрүн, кандай адам экендигин аныктап айткан соң, жүзүн, кийинип турганын көргөн адамыңды түкшөмөлдөп айтыш анчейин кыйынчылыкка турбаса керек. Бир жаман жерибиз, биз бири-бирибизге сес салбай көнүп алганбыз. Адамды энөө албай өтүп бараткан түнт адамды жолдон токтотуп, накыл кеп айткың келет. Көзүбүз түрүүбүздө канча адам менен жүздөштүк, канчасы унутулду. Ушунун баары кайдыгерликтен. Көнүмүш адатта адамга, табиятка кайдыгер кароону качан калтырабыз? Жолугушуу кечесинен кийин Норико менен жүздөштүк. Мына эми Норико жөнүндө кыскача таржымал. Ичимден жууруганым төп чыкты. Норико сүрөтчү экен. Анын Нагояда 4 жолу көргөзмөсү өтүптүр. 5-чи сапар ачылганга даярданып жатат. Күйөөсү химик университетте иштейт. Биздин арабызда сүрөтчүлөр, дизайнга кызыккандар бар эле. Алар менен Норико ымаласы жакындап баарлаша кетти. 4-5 киши уй мүйүз тартып тилмечибиз аркылуу Нориконун сөздөрүн угуп отурабыз. Норико тоону сүйөт, ал тоону гана тартат. Көргөн бакканы ошо, тоо анын кимини. Ал Фудзиге нечен рейт барган, тоонун далай көрүнүшүн тарткан. Норико Япон тоосунун арасында конуп түнөп, саякатта жүргөндү жакшы көрөт. Тоо деп тамшанса, Норико баштагыдан жакынсып көрүнүп кетти мага. Улуу тоолор көп деп жибердим сөзүмдү бүтпөй. Мен Фудзиден бийик тоолор бар экенин уккамын. СССР ак карлуу, көп муздуу тоолорго бай. Билем, деди Норико, барууга кыялданамын деп. Келсеңиз Кыргызстанда ала тоо, улуу тоо дегендер бар, дедим Норикого, келиңиз деп чакырып. Атаганат, деди Норико, жүрөгүм менен тоолордо жүрөт. Норико баягыдан дагы дилдегини айтып, жүрөгүмдү элжиретти. Биздин тоо жөнүндө сүйлөшөр сөзүбүз бүгүн түгөнгүс эле. Мен ага тоодо туулганымды, андагы балалыкты, сулуулукту, кайберенин, адамдарын эзилип айткым келди. Аттиң дүйнө, убакыттар. Мен Норикого сөзүмдү жүрөгүм, көзүм, күлкүм, колум менен айткансыдым. Норико кайтаарда атайы кичирейтип чыгарган сүрөтүн, открытканы белекке берди. Ал сүрөт алдына
Казимарадзе тоосу деп жазып коюптур. Биз япон аялдары бир гана көлөкөдөгү чөптөй үлпүлдөдүк. Бүжүрөк болбой күчтүү алып патриот болгубуз келет, деди Норико кайтып баратканда. Рухи дүйнөсү тең. Тоого кумар Нориконун эстелигин китеп текчеден көрөм. Кызгылт саргыч боек менен тартылган тараша тоо. Ал япон аялынын муштундай жүрөгүнө окшогон тоо. Тоо күсөгөн жүрөк. Качан Япония анын аялдарын эстегенде эң биринчи Тосиконун элеси көз алдыга келет. Адеп таанышканыбыз да, акыркы кол берген да ошо. Дале Тосикосуз биз бу жолу Японияны жакшылап билбейт элек. Ал бизге тилмеч, жол баштагыч, кеңешчи, билерманыбыз болуп берди. Жан дилин таштады бечара. Тосико колуна япон совет коомунун алакандай желигин чыбыкка сайып кармап алып, улам аярлап, кылчактап, жыш ургандай көп кишилерди аралап ири алдыда баратат. Тосиконун күндөн калкалаган кырлуу калпагынан саябандан мурда бизге тааныш кызыл желекчеси күүгүмдөгү шамдай көрүнөт. Байыркы Киотонун растамасы. Киото шаары япон маданиятынын байыркы бешиги. Жолоочулардын мекеси. Ай жөнүндө япон багынын адеми. Тамеки саткан дүкөндөн ибадатканага чейин көп. Адам дүйнөгө сулуулук жаратканы келген. Киото шаарындагы жолугушуубуз эстен кеткис. Япондор кыял кеч, жаңыны тапканына дабаа жок калк эмеспи. Бириги жолугушууну атайы табышты сыягы. Мазасын кийин түшүндүк. Канадзава шаарынан Киотого күн батып, каш карайганда келип жеткенбиз. Япондор бизди мейманканага жайгаштырган соң, тоого алып барабыз деп күжүңдөп калышты. Тоого жүрүштү, чыны күткөн эмеспиз. Баскан турганыбызды баяндаган кагазда тоого баруу деген деле жок эле. Анда шаар менен таанышуу деп жазылган. Ырас чыны класста өздөрү дилгирленген соң, баштаган жагына жүрүп калдык. Япон совет достук коомунун мүчөлөрү өздөрүнүн жеңил машиналарына салып жөнөштү. Биз отурган машинаны 30-дар чамасындагы жигит айдап баратты. Жол баштоочубуз, тилмечибиз Тосико бир сапар орусча сөз таба албай кекештенип калды эле. Шоопур жигит шарт айта койбоспу? Тааныша кеттик. Хамоко Митихаро. А көрсө Хамоко орус тилин суудай билет экен. Шак ачыла койбогон токтоо. Аяр келген япон мүнөзүн сактаптыр. Биз Хамокону суроосопкут калып, анын дайынын билип алдык. Хамоко Москвадан Лумумба атындагы институтту бүтүргөн. Киотодогу институтта орус тили жана адабиятынан сабак берет. Биз кайда баратабыз, дедик Хамокого. Сулуулукка деп күлүп койду ал. Унчукпадык, сулуулук болгон жерден качмак белек. Хамоко бизди жооткотту. Бат эле келебиз, 1 саатча. Тоо жакын эле жерде. Хамоко мындан 9 жыл мурун студент кезинде сатып алган Toyota фирмасынын машинасын өр жолдо ойкутуп кайкытып айдап баратты. Аңча тоого келдик дешти. Биз машинадан чыктык. Накыс тоо. Акетай, чын эле, япондор бизди сулуулукка алып келиптир. Кызыл-тазыл от күйгөн шаар алдыда жатты. Айланабыз жашыл, бийик, тунжураган түн токой. Асмандагы алтын топчу сыңары ай жарыктык мелтирейт, беймарал айлуу түн. Биз Футотаби тоосундагы токойдун арасынан айды чыбырчыктап от күйгөн шаарды карап турабыз. Сулуулук алдында ар бирибиз сөз таппай дабдырап калдык. Мындайда сулуулукту өзүң туюп, өзүң сезгиң келет экен. Обочодо отуруп айды карадым. Ай шаар үстүндө ылдыйлап түшүп келгенсип, жап-жакын. Асман эмнегедир деңиздей ачык көгүш эле. Япондор бизди айга, табиятка, аларды суктана кароого, ошону кошу сезүүгө чакырыптыр. Япон поэзиясында изилтен айга суктануу, гүлгө суктануу, тоого суктануу, карга суктануу жана башкалар жөнүндө илберинки ыр-саптар учурайт. Бул бекеринен эмес. Караңыз, азыр айга кабылган соң, андан көңүл кошуп басып кете албайсыз.
Аземдүү сулуулукту караганда жан дилиң, денең менен сезесиң. Ошол улуу дүйнөгө суктануу менен киресиң. Чериң жазылып, өзүмчүлдүгүң жоголот. Табияттын кушу, багы, чөбү, кайберени, жарыгы, айы менен муназага түшүп, ошолордун бириндей сезесиң өзүңдү. Жүрөгүңө сүйүнүч да, аюу да, кайдыгерлик да, муңаюу да чогуу сыйгансыйт. Бул жерден Япондун эң мыкты жазуучусу, Нобель сыйлыгын алган Кавабатанын сөзү эске келе калды. Айды, карды же гүлдү караганда ушуну досум дагы көрдү бекен дейсиң. Япон жеринде туруп кыргыздардын дагы айды ыйбаа карап аздектегенин эстедим. Элибиз айдан сулуулук кереметти гана көрбөстөн, аны ыйык дагы санап, даба көй күчү бар дешкен. Тоолуктар айдын нуру уктаган адамдын жүзүнө түшсө, жаманчылык жышааны дешип, түндүгүн тартканы эсимде. Ал эми мындай жосундар байыртадан бери япондордо бар экен. Эгерде айды көпкө караса же уктап атканда ай нуру жүзгө тийсе, бул кырсык, бактсыздык болот имиштешет. Ракы чыгышта айды өмүр бою тажабай тарткан сүрөтчүлөр болгон. Айды өмүр бою ырдаган акындар бар. 12-кылым менен 13-кылым арасында жашаган япон акыны Нёе айдын ырчысы деп аталган. Анын ырын сөзмө-сөз уударып окойлу. Жүрөгүм аппак нур чачса, ай кургур аны менин жарыгым деп алыптыр. Мёе акын ай менен маектешет, аны менен досундай, эң жакын адамы сыяктуу сүйлөшөт. Акын минтип жазган: айга карасам, өзүм ай болуп калам. Мени караган ай да так мендей болот. Мен табиятка кирсем, ага эрип кетем. Япондордун поэзиясында айрыкча бамбук дарагы, хризантема, лотос гүлү, сакура багы, кар, арча, турна, күкүк, ай жана башкага суктанууну кезиктиребиз. Аларды япондор өтө жакшы көрүшөт белем. Алар дүйнөдөгү сулуулукту, кооздукту, ыйыктыкты ушулар аркылуу өлчөп теңешет. Деле ай жөнүндө жазбаган япон акыны болбосо керек. Муну япон поэзиясын, Манёсуну окуганда жидеп ынанасың. Баарынан дагы Футотаби тоосунда жолугушканда Асахи пивосу менен кошо байыртадан келаткан япон акындарынын ай жөнүндөгү ырлары, сулуулук, достук жөнүндө таза, ысык сөздөр алмак-салмак айтылып жатты. Киото жидеп эзелки шаар. Жашы 1000 жылдан небе кашты. Шаардын абасы таза келет. Анткени жап-жашыл, бодур-бодур тоонун этегинде. Миллиондон ашуун калкы бар Киото шаарында императордун мурдагы ак сарайына удаалаш мейманкананы пааналадык. Ак сарайдын өзү бек экен. Байыртадан келаткан мыйзамды сактап, ак сарай жылына 2 сапар гана каалгасын ачат дешет. Ал эми багынын жарым жартылайы ачык. Көпчүлүк жеринде шагылды жаймай-жай төгүп койгон. Эртелигич императордун гүлбагынын жака белин кыркалай өтөбүз. Киотодо асмандаган тамдар деле анчейин көбүнчө окшош, бир өңчөй, жапызы, басымдуулук кылат. Көчөлөрүндө трамвай жүрөт. Башка шаарларга караганда бактуу, жүүнү бош бакты туш тарабынан тиреп, ороп асырагандарын көргөндө ойлойбуз, бу жерде бак дегенди ардакташат экен. Киотодо дүкөнчүлөр, түркүн, керканалар, мастерскойлор арбын. Башынан кол өнөрчүлүк күчтүү өнүккөн. Киотодо кездеме току байыртадан бери уланып келатат. Мында 18-кылымдын эң башында эле 5000дей кездеме фабрикасы болуптур. Азырда кездеме токуучулардын наамындагы көчө бар. Дүйнөгө атагы кеткен япон кездемеси кимононун көбү бириги Киотодо жасалат. Жаңылбасам, Киотону сейилдин шаары дээр элем. Бир эле шаарга жылына 15 миллиондой жолоочу каттайт. Алардын келишинин кеби бар. Киото япон калкынын 10 кылымдан ашуун борбору, маданияттын очогу, шаан шөкөттүн орду болуп турган. Ошондуктан буддизм менен синтоизмдин 2000ден ашык жыгаштан салынган дүйнөдөгү эң бийик ибадатканалары, бактуу ак сарайлары шаардын даңазасын дарбытат. Киотодон искусствонун зайып буруш чеберлери, куш катчылар, каллиграфисттер,
акын, сүрөтчү, музыканттар, гейшалар чыккан. Киотодон бизди да ошол кумарлуу жайларга алып барышты. Белгилүү ташпагынан кеп баштайын. Таштан дагы бак болмок беле дегендер чыгар. Япония туулуу өлкө болгон соң ташка мол. Алар жерден таштын дагы ыйык күчү бар деп келишкен. Таштар тоодо, талаада, деңиз жээгинде, көчөдө, баг ичинде жатат. Ошол жатышынан япондор бир кереметти, символду чыгарышат. Таштар бир кылка тизилген эмес. Адамдын колу тийбеген кыраатта туш келди табияттагыдай жаткансыйт. Баары бир сөзсүз ой, маани, ишарат берилет. Тоону паник деген биздин байыркы ата бабабыз атам замандан бери таш дегенди уруна билип жерген эмес окшобойбу? Енисейден, Алтайдан, Монголиядан улуу тоого чейин алардын балбал таштары саманчынын жолундай чууруп калган. Алардын жазууларында шумдуктай керез, кошок, насаат, ый, муң бар. Алар ошол элдин тарыхы, тамгасы, бактысы, эрдиги, тагдыры, көз жашы. Таштардын беттеринде кайберен, гүл кармаган аялдарды, бөтөн жерде сөөгү калган баатырларды чегишкен. Көрсө биздин ата бабабыз ташка сулуулукту беришиптир. Биз алардан эрдикти, байлыкты, тарыхты, салтты, поэзияны, өнөрдү, сулуулукту көрө алабыз. Аттиңай, ошол ташчылык өнөрү кийинки кылымдарда уланбай калганына өкүнсө гана болот. Абайласаңыз, биз этибар албаганды, таңазар албаганды япондор байкап баалайбы деп калдым. Алар эзелтеден кичинеге, назик үлпүлдөккө, көлөкөлүү көңүрттүккө жана өтмөлүү нерсеге көп маани берип, ошого улам суктанышып, кумарланышат. Алар кичинекейинен өтө чоң дүйнөнү көрүүгө, жалгыздан көптүктү чакырууга, жылт эткен ойдон улуу акылмандыкты табууга умтулушат. Алар көзгө илинбеген кичик, жалгыз нерсеге туңгуюк сыр катылуу жатат дешет. Бир жылт эткен ой адамдын көзүн, жүрөгүн капыстан ачып салат дешет. Чындыгында япондор өздөрү динге ашкере ишенип кетпегенин байкайбыз. Анысын сурасаңыз, тамашага чалып кутулуп кетишет. А бирок мурдатан келаткан ата салтын сактайт. Ошондуктан алар ибадатканачыларга, кечилканаларга, көрүстөнгө үзбөй барып турушат. Ал жерден чокунуп тайынып деле жыргатып жиберишпейт. Кээлери ибадатканаларды ажайып гана сыңары көрүшүп, кызыкчылыкка, соңуркап барышат. Бош убактысында эс алып, зоокчулукка, ирмекке келишет. 20-кылымдын ызы чуусунан жанага кошул-ташыл Япониянын ысыгынан качкан жаныбыз чакан баг ичине кирип келгенде даракка коргологон чымчыктай бийик куттукка батып жаныбыз бир азга жаяла түштү. Биреги жер мейилүн да мемиреп тынч да экен. Мындайда бейик куттуктан ашкан бакыт жок деген япондордун акылман сөзү шак эске келе калат. Ушул жерден япон эли менен кыргыздардын ортосундагы кайсы бир окшоштуктарды айткым келди. Байыртадан келаткан кыргыздардын улууну урматтоосу, ыйбаа кылышы, сууну, жерди, теңирди ыйык тутушун япондор да ата салты катары көрүшөт. Кыргыздар дагы асмандагы жылдыздардан улам саякаттап жол жүрүшкөн, мезгилди аныктаган, тиричилигин өткөргөн. Кыргыздай япондор дагы жыл эсебин мүчөлдөп эсептешет. Алардын санактарында 7 саны дагы ыйык делинет. Кечиресиз окурман, эмесе лирикалык чегинүүнү учурунда тыйганыбыз оң. Анан кантебиз бөлөк бөтөн элди көргөндө аргасыздан өз элиңдин тарыхын, маданиятын, жорук жоосунун адеп ахлагын эстеп кетет экенсиң. Мейли жолдон калбайлы, эмесе кайра Японияга өтөлү. Япондор табиятты жедеп сүйгөн, аны кадырлаган, ага жан берген калк. Алардын тарыхын окуп, айрыкча япон поэзиясын окуган, өз көзү менен көргөн адам буга дароо ынанат. Алар табияттан рахат алышат, табияттын жылуу, жыпар койнунда болгонго шашышат. Эгерде табияттан алыс болсо, аны колго жасашат. Япониянын шаарында, айылында болсун, ар бир үй алдынан кымындай жерге тепейтип жасаган бактарга көзүңүз түшөт. Анда суусу, көлчүгү, аскасы, багы, көпүрөсү баары бар. А көпчүлүгү кургак шагылдан жасалган бактар, баары кыска, колго жасалгандай кип-кичине.
Бак десе кенендикке, молчулукка, жайдарлыкка көнгөн жаныбыз бийик жыш өскөн дарактарды, ортолорунда балык ойногон көлчүктү, асманга атырылган сууну, жайнаган гүлдү отургучу менен элестетет эмеспизби? Жалгыз жарым даракты дагы бак дейбиз го. Япондордо андай эмес. Алар кааласа талпак ордундай жерге кургак шагыл таш төгүп, чекебелине бамбук сайып, ордуна эптүү коюшат. Бардыгын суусун, ташын, дарагын, көрүнүшүн жалпы жонунан бак деп аташат. Бак деген ойдун, сулуулуктун символу. Киотодогу атактуу Дайтокудзе кечилканасына, монастырына келдик. Бул жерде бир канча япон багы бар. Кечилкана 1509 жылдары курула баштаган. Анын орду бизче болжоп алганда баары биригип бир ноолуу ордундай жер. Ортодо жыгаштан салынган жапыз үй. Анын тегерегинде кичине чоң бактар жасалган. 4 чарчы бөлүнгөн бактардын жасалышы, кооздугу ар башка, мааниси үгүтү терең жакта. Арине мындай бактар дзен мазаптарынын, секталарынын үгүтүн жүргүзүүгө, сүкүт салып ойлонууга жасалып келинген. Кечилкананын майда бөөт-чөөт бөлмөлөрү бар. Бөлмөлөрдө ыракы чыгыштын сүрөтчүлөрүнүн жол жобосу менен тартылган сүрөттөрү, көл, өрдөк, тоо, жөө туман, шаркыратма, чымчык, бамбук, жолдо календер. Бөлмөлөрдө эшик жок. Жылдырма кагаз керегени, дубалды тартып койсоңуз сыртка чыгасыз. Сыртта бактар көрүнөт. Улуу кооз дүйнө менен үйдүн ичи биригип, бейкуттук мемирип, сулуулук менен жиксиз жуурулуп, чексиз дүйнөгө, улуу тиричиликке, албан сулуулукка көпүрө сыяктуу тургансыды. Бак менен үй ичиндеги сүрөттөр бири-бирин толуктап, бирине бири эриш аркак, биримдикти, бир ой сезимди билдирген шекилдүү. Адам үй ичинде отурса дагы, сырттагы дүйнө менен жаны бирге, ажырагыс улуу тиричилик менен киндиктеш, ошонун бир кыпыны экендигин туюп сезгендей болот. Бизди өзү жаш көрүнгөн, болук тарткан, бакта өзүнүн расми менен жылаңайлак жүргөн Соен Одзеки кабыл алды. Чачына ак кирип, жашамал болсо дагы чырайы жаштардыкындай. Кечилдерче кийинип, чачын устара менен кырдырган. Анын тунук, акылдуу көзү күлүңдөйт. Колунда бамбуктан таягы, таягынын учуна кызыл чүпүрөк байлап алыптыр. Биз кетээр кеткиче ал жайдары көңүлү куунак шайыр жүрдү. Адегенде Дайсен таш багынан баштайлы. Бириги боз үй ордундай жердеги бак Японияга маалым. Бак майда шагылдан, кумдан жана чоң таштардан ирээттүү кынаптап ой берип курулган. Ырас бактын эң четинде кооздукка тигилген, тартайган жапыс жашыл дарак бар. Ал эми таш бак деп аталган жерде дарак болбойт, чөлдөгүдөй кургакчылык, улуу табияттын бир үзүмүн көрүп турасыз. Сокудай таштар асканы, капчыгайды, жалпак таштар жээкти көпүрөнү элестетсе, шагыл таштар аккан дарыяны, шаркыратманы, жалпы өрөөндүн табигый көрүнүшүн айтып турат. Чыгыштын маданиятына, бейтааныш адамга бул бак кудум сүрөткө окшоп кетет. А япондордун башында ушу тырнактай бак ичинин кайнама мааниси, символу бийик. Дайсен багында 30 таш жатат. Ар биринин аты бар. Улуу зоока, ташбака, канатын жайган турна, ташбака аралы, кеме, ээр, дайрума календардын башы, арыстандын башы, жана башкалар. Бул бак керемет өнөр гана болбостон, ар биринин көрүнүшү, турпаты башка, каймана мааниси акылман ойлорду айтат. Адамды тармактаган ой сезимге түртөт. Дароо эле момуну түшүнө салдым деп, ирээттүү бүтүмдү айтыш кыйын. Анткени менен куру чыкпайсыз. Кенен кесир, ар түркүн ойлор келет. Адам дүйнө күндөгү көрөокат менен руханий дүйнөнүн күчүн, машакат түйшүгүн, жаштыгын улгайган сайын акылмандык келээрин, өткөндү кайтара албастыгын, улуу табияттын кереметин, чексиз тиричилигин
Анын биримдигин ойлонуп калаары айдан ачык экен. Соен Одзекинин жетектөөсү менен шырдак ордундай жасалган экинчи бакка бардык. Ал бак Боштондук мухити деп аталат. Шыгыраган агыш шагыл таштар жерге төгүлгөн. Болгону үстүн жымырайта тырмагансып, ойдолоткон издер салынган. Ортосунда эки жерде чокчоюп кум дөбө турат. Алар кумурсканын уюгунан бир аз чоң. Бул бакта ташты кынаптап, ар бирин ордуна эптүү, жымылдата кое билүү керек. Калдайган чартырдын көлөкөсүндө отуруп, гүл үстүнө суктана тиктегенсип, шагылга сүкүт салып отурган адамдарды көрөсүз. Ибадатканасынын ээси Соен Одзекинин тилмеч которуп берген сөзү эсимде. Ал коштошоорду дагы эле жылмайганынан жазбай минтип айтты. Учурунда рахатты сезбесең, ал экинчи кайталанбайт. Аны уурдатып жибердиң анда. Чыга бериште дзен багына тиешелүү сүрөттөр, китептер турду. Соен Одзеки дзен жөнүндө китеп жазыптыр. Анын японча китеби сатыкта турат. Англис тилиндегисин алып кетишиптир. Мен бактын кооздугун тарткан сүрөтүн сатып алдым. Соен Одзеки сүрөттөрдүн кутучасына эстеликке 2 ооз сөз жазып берди. Анын куш каты көпчүлүк япон сыяктуу эле сулуу эле. Биз дзен багы менен куш айтыштык. Экинчи дзен багына баратабыз. Далай кылымдардан бери келаткан өнөр бизди ар түрдүү ойго салды. Адамдардын колунан келбеген иш барбы? Сулуулукту, идеяны таштан дагы жасап алат. Менимче ар бир нерсеге жаңыча тереңдеп, өз алдынча карап ачыш керек билем. Ар бир мерез, муюбас, керең нерсеге адам боек түс илеп, сулуулук жан ой бере алат. Өзүмдү жемек алдым. Колумдан келбейт деген сөздү зилинде жакшы көрөм. Ошол кезде эмнегедир чыйрала түштүм. Колдон келбей турган эч нерсе жок сыяктанды. Анын себебин башкага оодарбагыла, өзүбүздөн издейли. Эгерде колубуздан келбегени, андан ары билбегенибиз, жаңыдан коркконубуз, жалкоолугубуз, эринчээктигибиз, ыкшоолугубуз көнгөн нерседен ажырап калуудан качабыз. Өзүбүздү, жүрөгүбүздү ача албагандайбыз. Япондор буддизм, синтоистик, конфуциандык диндерди карманып, ошолорго ыйбаа туткан эл. Бир эле динге тайынгандар бар. Кээелери диндин жакшы жагын, жашоого керектүүсүн гана алабыз дешет. Көпчүлүк япондор динди сыйынуу эмес, салт катары көрүп, сыйлашабы деп каласыз. Буддизмдин бир тармагы дзен жөнүндө дүйнөдөгү маданиятка ынтызар адамдар ушу күндө ар түркүн ойлорду, талаштарды, талкууларды, кызыгууларды айтып жүрүшөт. Ал мазаптын тарыхын, социалдык, саясий маанисин, чыгыш-батыш өлкөлөрүнө таратылышын, дүйнөлүк өнөр менен адабиятка жана адамдын жеке өмүрүнө тийгизген таасирин, биздин түшүнүк мүдөөбүзгө, идеябызга кээ бир шайкеш келбегенин советтик илимпоздор басма жүзүндө кыйла пикирлерди айтышты. Дзен япондордун сүрөтчүлүк, музыка, адабият, архитектура, дизайн өнөрүнө жана мүлдө эле ой сезимине, маданиятына, эстетикасына, табиятты ардактай билип таануусуна, жашоо тиричилигине жана башкага чоң таасирин тийгизген. Айрыкча бактарды түрлөнтүп жасоо, аны кооздоо, чай үлпөтү, гүлдү сүйүү, экебана жана башка маданияттын улуттук таңазасын дүйнөгө таратты. Дзен япон маданиятына, психологиясына, турмушуна, жашоо тиричилигине 13-кылымдан баштап тараган. Дзендин эстетикасында адам наристедей чыңчыл жана таза болуу керек. Табияттан тазалыкты үйрөнүү, керемет дүйнө менен шайкеш жашоо, ага үзүлө карап сүкүт салуу, ал аркылуу чындыкка жетип, капыстан көз ачуу жана башка адамдын жүрүм-турумуна керектүү көп жагдайлыгы бар. Дзендин мындай кумарына азыркы капиталисттик доорго кайрадан эч бир идеал, таарыныч таппаган жаштары кирип баратышат. Дзендин үгүтүнө берилген Европада, Америкада искусствонун, адабияттын, маданияттын көптөгөн атактуу адамдары болгон. Алардын ичинде Роллан, Гессе, Малер, Ван Гог, Матисс, Швейцер, Кавабата, Селинджер жана башкаларды санасак жетиштүүдүр. Киотодон биз ошондой эле Рюанзе багын көрдүк. Кымындай жашыл дарак, тамчы суу,
кымындай чөп жок. Жалаң ак шагылдан баптала жасалган. Ар кайсы жерине таштарды сарамжал койгон дзен багы. Шагыл тырмап койгондой тыпырайып, ашыкпаш эч нерсе жок, таптаза. Ал жерде чокчойгон таштардын саны 15. Алды чым баскан. Санап келсең, бирөөнүн эсеби табылбайт. Табышмакпы же жашыруун сырдын ишаратыбы? Бу жөнөкөй бак бизди улуу, табышмактуу, сырдуу дүйнөгө баш бактырып, же татаал, опурталдуу, азгырмалуу узак жолго баштап койгондой. Муну эч ким жеткире түшүндүрүп бере албайт. Аны барктоо, ойлоо, түшүнүү жолоочу адам өзүнө жараша чындыкты өзүң гана ачасың. Бак бетинде жолоочу сүкүт салып мүлгүп отурат. Шагылдар мухитти, толкунду элестетет. Бакты атактуу япон сүрөтчүсү 15-кылымда курган дешет. Япондор табият түзгөн сулуулук менен эрегишеби? Айтор туурамчыл калк. Өздөрү колу менен таштан дагы шумдуктарды жасай алышат. Дзен багынан чыккандан кийин киши таштарга баягыдан да суктана карайт. Канча болсо керегин сезет. Анан алда бир нерсени иштегиси, тапкысы келип кетет. Дзен искусствосунун өзгөчөлүгү ушунда. Көрүүчү адам да айтылбаган ой кыялды кошо табышып, аны өз алдынча толукташы керек. Киото кенен да, санжыра каадалуу, ырыскылуу да, азалуу да, табышмактуу да шаар. Башынан далай кел заманды, жеңишти, чөгүүнү өткөрдү. Мында баары бар. Чыгыш менен батыштын салтын, маданияттын жоосундарын көрөсүз. Таанышта, бейтаанышта буюмдарды, курулушту, көчөнү, жолдорду да жолуктурасыз. Киотонун кууш көчөлөрүнөн кечкисин мастарды, көчөлөрдөгү аялдардын кыйкырыгын угасыз. Улуттук ажайыпканадан Айвазовскийдин сүрөттөрүнөн тартып, кубизмдин, абстракционизмдин искусствосын көрөсүз. Суу ичиндеги балеттер иштейт. Белгилүү Санжио көчөсүнөн Кербен сарай деген жазуусу бар тамды көзүм чалды. Убакыттын тардыгынан ичине киргенге үлгүрбөдүк. Бу аты жанга жакын жазуунун сырын билбей келе бергениме эми да өкүнөм. Киотонун ибадатканаларын, ажайыпканаларын бир күндө, бир жумада карап бүтө албайбыз. Аны таанып билишке далай күндөр, далай айлар керек. Убактысы тар жолоочулар баалуу орчундуу эстеликтерге барганга гана үлгүрөт. Ошондойлордун бири буддизмдин Сандуза Сангедо ибадатканасы башкалардан кенен чонон экен. Бул ибадаткананын курулганына 800 жылдан ашты. Бир кезде өрттөн гүлү асманга сапырылса, япон чеберлери аны 87 жылдан кийин кайра курушкан. Ибадаткананын 33 бөлмөсү бар. Мында туш-тушка тарбаңдаган, жайнаган колдор бар. Соопчулуктун кудайы Каннон лотос гүлүндө мандашырып отурат. Анын бийиктиги 3,5 метр. Эки жагында киши боюндай 1000 ыйык жөөкөрлөрүнүн эстелиги. Адамдын канча эмгеги кеткен, канча чебер усталар иштебеген мында. Бири-бирине окшобогон эстеликтер жыгачтан жасалып, алтынга бууланган. Канондун алдында башка элдин шарабы, гүл, Кока-кола ширесинин бөтөлкөсү жана башкалар коюлуптур. Буддага келгендер заат кылып белек ордуна коет экен. Ибадаткананын сыртында балдар кыздар кыйкырып ойноп жүрүшөт. Чоң бактын түбүндөгү жара чабылган бамбук отургучта ысыкта эс ала кеттик. Кайда барбагын ибадаткана деген жерде көгүчкөн макулук жүрөт. Япондор ынтаа менен ибадаткана алдында эстеликке сүрөткө түшүп жатышат. Япон багындагы көлчкө чулп этип балыктар секиришет. Киото велосипедчендердин шаары. Эртең менен кыйма чийме ойдолоктогон ошолор, айрыкча балдар. Кээ бир ибадаткананын аркасында велосипеддер тизилет. Аны кызматка жумушчулар минип келишкен. Жол удулунан 2 кабат машина, аманат коёр жайлар көз көрүнөт. Советтик жолоочулардын арасында Киевтик жолдоштор дагы бар эле. Алар Киотону бизден жакшы билишет экен. Эки шаардын 5 жылдан бери ынтымагы бар. Киевде Киото деген көчө бар. Бири-бирине мейман ызаатына өкүлдөр ис суутпай катташып турушат. Айрым ооруканадагы иштеген врачтар тажрыйба алмашканы барышат. Киевдин көчөсүндөгү чоң жыгачтакта да Киотонун дайыны, сулуулугун баяндаган сүрөттөр
Иглан жазуулар иленген. Киотодогу Ракондзи гүлбагы кенен кесири биздин бак деген түшүнүктү ушул жерден айтсак болот. Ибадатканадан ар түрдүү көк жашыл дарактарды көрө аласыз. Мында алтын павильон, Кинкакудзи деген эстелик бар. Ал 3 кабат жыгачтан курулган там, көк көлдүн четинде. Тамдын төбөсү калдайып, көл үстүнө жасалган кепе сыяктанып кетет. Алтын менен боюлгонсуп, жалтырак саргыч түсү бар. Ушул кейиптенген үй 553 жылдан кийин, ошончодон 1950 жылы эле өрттөнүп кеткен. 5 жылдан кийин мурдагы калыбындай кайрадан салынган. Бактын ичи ажайып сонун көк жашыл, мындай чөптөрү кыска, тегиз кыркылган аянтчаларды, кызыл, кара, ак балыктардын көлмөлөрүн, кышы жайы көгөргөн картаң бактарды көрөсүз. Чегирткелердин чырылдаганын угасыз. Киотодон дагы Нидзё ибадатканасын көрдүк. Бул үйгө жылына 2 миллиондон ашуун жолоочу келет. Сёгундун баш калкалар, ак сарайы, үй бүлөсү жашаган. Кандай амалдуу душман үйгө уурданып кирсе, дароо билинип калчу. Кантип дейсизби? Мышыктай уурданып басса да, сарайдын тактайы чымчыктай чыйпылдап үн чыгарып жиберет. Мында бөлмөлөр көп. Аларда алтындын буусу менен тартылган сүрөттөр жалтырайт. Кээ бир бөлмөлөрдөн сёгун белектерди кабыл алчу экен. Баг ичинен мөлтүр кашка суудагы өткөөл таштардан аттайсыз. Дарыядан өтүп баратабыз дешти япондор. Бул дзендик түшүнүктө айтылган сөз. Чындыгында дарыя тушаарга жетпейт. Туп-тунук сууда балыктар сүзөт. Менин көз алдымда тоодогу балалык шылдыр суу капчыгай ичи элестеди. Киотодогу күмүш павильонду, Хэйян, Киомидзу ибадатканаларын эл аралык конференциялга барганыбызда чечмелеп айтып отурса узун жомок. Береги эстеликтер элдин маданий байлыгы, кийинки буунга калтырган осуяты. Ар бир эл өзүнүн маданий байлыгын сүйө албаса, аны чанса, танса, унутса, анда ал эл башка элдин маданият байлыгын урматтай албайт, түшүнө албайт, кадырына жетпейт. Байыркы шаардан көргөн бир аз ызаатты айтууга туура келди. Япондордун улуттук Мино Кичи ресторанына түштөнгөнү бардык. Ресторан демекчи, анысы бир эле кабат далдайган там экен. Эшигинин алдында пальмасы, ичке бамбук дарагы, иероглиф жазуусу бар. Анын бөөт-чөөт бөлмөлөрү эң көп. Билбеген киши эшик таппай адашчуудай. Европалыктарча кең кесири жасалган залы жок. Адет боюнча улуттук ресторандарда, ашканаларда, ибадаткана, ажайыпканаларда бут кийимди улагага чечесиз. Кааласаңыз бутка жеңил желпи неме кийесиз. А япондордун буттарынан аппак байпакты көзүңүз чалат. Алар бут кийимге абдан назар салышат. Улуттук ресторанда бизге ыйгарылган бөлмөгө киргенде татами деп койгон кыска түшөнчүнү алдыга салышты. Ар бир кишиге бирден буйрган. Артыбызга кыңкайлата коюур кырмызы жаздыктар дагы бар. Алдыбызда кыргыздар урунган тегерек үстөлдөй 4 чарчы жапыз үстөл. Япон адетинде мандаш токунуп, же 2 тизелеп отуруш керек. Көнгөн адетим эмеспи, мага жеңил болду. Бир жак кыптабыздагы дубалды тумтак жылдырып салышкан. Бактын ичи алаканга салгандай көрүнүп турат. Кадимки япон үйүндө отурган сыйбыз. Япон үйүнүн улуттук жасалгасы мына ушундай. Үй ичи көңүрт келет. Терезе деген болбойт, жарык. Жылдырма кагаз дубалдар сёдзе аркылуу үйдү кеңейтип, кичирейтип алат. Жыга чемерек, көрүү оокаты аз. Бул турмуштун айынан жана табияттын катаалдыгынан улам чыкса керек. Деги япон баласы үйүндө боштукту, кеңдикти жакшы көрөт. Үй ичинде ашып кетсе, бир сүрөт же иероглиф жазуу илинет. Икебана же жасалгаланган гүл чамбарлар коюлат. Артык баш эч нерсе жок. Азыр эле көчүп кетчүдөй жымырайып тыккан. Япондор үй ичин адамдын көңүлүнө карап, улам өзгөртүп түзө алат же үй аркылуу адамдын көңүлүн жасай алышат. Япон ресторандарында музыка таңкылдатып, кулактын кужурун жебейт, дайыма аста секин жылаажын чыгат. Кээ бир атактуу ресторандардан
2-3 гана музыканттар отурганын көрөсүз. Алдыбызга дегенде көк чай келди. Анан тамактын түрлөрү тасмалы жок үстөл үстүнө коюлду. Атайы кагазга оролгон кош таякча, кыпчуур берди. Ар бир кишинин алдына өзүнчө табак дасторкон, поднос коюлду. Өз-өзүнчө идишке салынган чийки балык, бышырылган жашылча, ачуу таттуу калемпир, чөп чары деле майда бечеги да көп. Аны сураштырганга чама жетпейт. Алдындагы насипти жебейли. Үзүр сала карагың келет. Тамакты жегенге эмес, суктанганга даярдаганбы дейсиз. Алар тамактын өңүнө салган идишине абдан көңүл бурушат. Баарынан кызыгы, айтылуу сукиякини күтүп отурабыз. Күтүп отуруп кулагыбызда кызарды белем. Сукияки япондордун улуттук тамагы. Ызааттуу мейманына коёр сыйы. Үстөл үстүнө газга күйөр тепирейген чырагдан табына сукиякини бышырмай болдук. Дасторкон ээси бизге сукиякинин чоо жайын түшүндүрүп, көрсөтүп да кошо жасашкыла, каалаган жашылчаларды көмөч казанга сала бергиле деп үндөп да кайтты. Адегенде айткандай, көмөч казанга толгон токой деле колго тийген жер жемишти, чөп чарды салып, ал аз келгенсип кант, саке шарабынан дагы куюп кайнатып кирдик окшойт. Ар ким чеңгелине жараша көмөч казан буркулдап кайнаган соң үстүнө күн күйгөндөй жупчука талпайта кесилген торпок этин салып жибердик. Анан бир паска дымдаш керек. Андан соң кичине чыныга чийки жумуртка салып келишти. Өзүбүз жумуртканы жарып чыныга салдык. Сукияки кенен чай кайнамдабышты. Көмөч казандан бамбуктан жасалган таякчабыз менен этти, жашылчаны илип алып, чийки жумурткага малып жей баштадык. Баракелде, тамак эмес бекен, тилиңди тиштеп алгандайсың. Анан калса Японияда эт дегениңдин куну дарыянын башына чыккан. Тилмечибиз Тосиконун айтымында япон аялдары дүкөндөн өлүм жан килдеп эт сатып албайт, грамдап эт сатып алат экен. Мейлем япондор андай каатчылыкка карабай салт расмисин көрсөтүшкө меймандан эт аябаптыр. Бир канча күндөп жол жүрүп, бөтөн жерде этке анчейин карк болбогон жаныбыз алдыбызга суякиедей ашкере жагымдуу тамак, саке шарабы келгенде анын мазасын чыгарышка жанды аямак белек. Болжолдо бул жолкусундагы жоругубузга япондор ыраазы эле болуптур. Киотодогу көргөн экинчи бир ызаат чай ичүү үлпөтү болду. Муну үлпөт деп айткандын жөнү бар. Чайды япондор чаңкаганда суусунга же эрмекке же даам уртуна гана ичпестен, аны үлпөт, элдин расмиси, салт санжырасы катары ардакташат. Японияда мейманды сөзсүз чай үлпөтүнө алып баруу турган парс. Дегиңси япондор чайкор эл, чайды өстүрүү, аны жыйноо тозок жумуш. Жер жетпейт. Ага карабай япондордун чай өстүрүүдөгү мээнетин айтпаңыз. Мухит жээктериндеги бодур-бодур жерлерден көтөргөн чай аянттарын көрөсүз. Аянттардын чанда бир жеринен калдагай калакчан караанды же жашыл жемиш дарагын көзүңүз чалат. Айрыкча мындай көрүнүштү Киотого каттаган жол боюнан ачык байкайсыз. Биз Нагита шаарындагы эмгекчи жаштардын үйүнөн, Канадзава шаарындагы улуттук ресторанынан, Киотодун күмүш павильонунан жана башка жерлерден туз буйруп чай берүү үлпөтүнө катыштык. Айтылуу чеберлерди окуткан жаш кыздардын колунан чай ичкен болдук. Рас, алардын арасында чай ичүүнү мурдадан келаткан улуттук санжырасы расмиси сакталды. Агайсы бир жерлерде көпчүлүктүн шарданына салган баяндама, буда майлоо жагдайы да кезикти. Неси болсо дагы улуттук маданияттын кичинекей үлгүсүн өз көзүбүз менен көргөнүбүзгө каният алдык. Чай ичебиз деселе, кулакка жакшы угулат экен. Биз Азияда чай менен чоңойбодукпу? Көбүнчө көргөн бакканыбыз чай эмеспи? Кыргыздын үйүндө адегенде чай ичүү салты эзелтен келатат. Чай иче кетиңиз деп мейманды чакырат. Ар бир ыймандуу кыргыз баласынын оозундагы даяр сөзү муну доско да, душманга да узатат. Кыргыз баласы өзүнүн үйүн, руханий дүйнөсүн, жеткен боорукерлигин, адамгерчилигин, достугун башкага көрсөтүүнү чайдан, ырыс кешикти бөлүшүүдөн баштайт. Мына ушул куттуу дасторконго чакырган эки ооз сөздө
элдин байыртадан создуккан мүлдө маданияты, этикасы, мектеби жаткан шекилдүү. Бир карасак, чай ичүүдө кыргыздар деле япондордон кем калышпаучудай көрүнөт. Кыргыздын карыялары мурдатан чай ичүүнү дагы салт санжыра, адет, эрмек көрүшкөн. Ушул күндө дагы тоо пааник деген абышка байбичилер айылдагы келин-кесектердин кимиси чайды мыкты чыгарышаарын билишет. Ошонун ыйманына кабагы жаркылдап, чын диптен берген чайын макташат. Чебер келиндин колунан карандай болсо дагы бир чыны чай ичкен деңсешет. Кыргыздар жеринен чай үстүндө ойго батып, кыялданып, өткөн кеткенди сүйлөшкөн, санжыр айтышкан. Алардын аялдары чайлардын кыйла түрлөрүн чебер жасаган. Чай чыгуунун нечен жолу, ыкмалары, айламалы түрлөрү бар. Элге таанымал көк чай, кара чай, бамил чайдан бөлөк дагы ак чай, алма чай, куурма чай, сүт катыктаган чай жана түрдүү дүйүм чөптөрдөн, жалбырактардан жана башкалардан даамдуу чайларды жасап, дарычылыкка, чаңкаганда, жол жүргөндө, тамак ордуна, сөөлөт учурунда ичишкен. Эмнегедир кийинки учурда андай чай ичүү жоосундары айрым жерлерде жөндөн жөн эле жоголуп бараткан сыйт. Мен ата журтубуздун түштүк аймагына барганда чайга тунуп калам. Адегенде жолдош достор бак ичиндеги дарыя боюна сөөрүдө дасторконго чай, нан, бал, жемиш, каймак куюп отуруп сүйлөшүп, эс алабыз. Мунун үлпөтү япондордун чай берүүсүнөн кем калбайт. Кокус Фрунзе калаасына чай ичип отуруп, эс алгыңыз келсе, жалгыз чоң базардын ороп арасындагы чайканага кабыласыз. Тобо, ушунча кишиге жалгыз чайкана. Чындыгында чайкана касиетинен кеткен жер. Муну алып сатаарлар, чай коочулар, аракечтер, цыгандар мекендейт. Чайхана Орто Азия элинин жалпы маданияты. Кээ бирөөлөр алигиче ойлогондой, ал жалгыз эле өзбек элине тиешелүү салт эмес. Көп элдин, ошонун ичинде Накай, кыргыз элинин маданияты, даам татар, эс алар жери. Кокус, Жазып Тайып, Тажик, Азербайжан, Казак жерине барып калсаңыз, борборлорунан келишкен чайхана үйлөрүнө туш келесиз. Эс аласыз, жаныңыз жыргай түшөт. Фрунзе шаарында көпчүлүк жерлерде чоң көчөлөрдүн боюнда чайхана ачып, нан, жемиш саттырып, молчулукту, жетишкендикти, токчулукту башкаларга көрсөтүп кое албайбыз. Эмне үчүн андай маданияттан уялабыз, тартынабыз, аяйбыз. Япон салтында мурда чай үлпөт үчүн атайы ибадатханаларга чай багы, чай үйү салынган. Кылбаатыраак ээн жердеги чай үйүнө таш жол менен же баг аралап барасыз. Жолдо колду жууганга даярдалган оюлган таш челек, суу сузуп алар чөмүч, таштан панар чырак коюлат. Сыртынан карасаңыз, көңүлгө анча толо бербеген, жепирейген жупуну там, жыгач бамбук, самандан чебер усталар жасалат. Сыртынан биздикиндей каалгасын таппайсыз. Демичеси тар келет, киши бүкчүйүп кысылып кирет. Ошондой залы бар. Баамыбызда сулуулукка, бейкуттукка, чындыкка адам мээнет өз түйүшүгү, өз күчү менен жеткен даркерлиги болсо керек. Бөлмөнүн ичин күңүрттүк баскан, үйдө жасалга жок. Мизилдеп таптаза. Үй ичине шайкештире гүл коюп сүрөт илинет. Тар бөлмөдөн дагы боштондук сезилет. Улуу боштондуктан жаны жай таппай келген адам ушу береги кичинекей боштуктан напси сеп ала түшкөн сүйт. Японияда илгертен чай үйлөрүн колунда барлар күткөн. Азыр сейректеп баратат. Бүгүнкү күндө чай берүү үлпөтүн алар европалыктарча курулган үйлөрдө, кенен бөлмөлөрдө, үстөлдө отуруп өткөрүп калышты. Алардын көбү жолоочуларга үлпөттү үстүртөн тааныштыруу максатын көздөйт. Чая дегенде ыракы чыгышта дары катары чыккан. Японияда чай үлпөтүнүн ордосу Киото шаары, ушул жерде даңазасы тараган. Алгачкы чай бактары, чай үйлөрү Киотодо салынган. Атүгүл чайга деп Киотодон Токиого нечен күндөн араба менен суу ташыган мезгил болгон. Азырдагы ушул аймактын өстүргөн чайын макташат. Чай Японияда 13-кылымда тараса дагы дзен үлпөтү катары 15-кылымдан баштап өнүктү.
чай үлпөтүн баштаган не бир теңдешсиз чеберлери чыккан. Ал баарынан Сенно Рикюден ашкан устаты, тап көйү болбосо керек дешет япондор. Ал 16-кылымда жашаган, көптөгөн шакирт күткөн. Рикю багын, чай үйүн, атургай чай үлпөтүнө урунаар чыныга дейре тоголок чай доосту, чайнекчени сузгучтан бери ойлоп таап, алардын эмнеден кантип жасалаарын, өңү кандай болоорун жана чай үлпөтүнүн жүрүштөрүндөгү жол жосунун эрежелерин тапкан. Чай үлпөтү жөнүндө Сөөмөт китебин жазган. Рикюдан чай үлпөтүнүн сыры кайсыда деп сураганда, ал айткан экен: мейманын кыштын кыраанында жылууну, саратан жайда салкындыкты сезгендей болсун, жөн эле көмүр жагып суу кайнаткыла, чайды аземдеп демдегиле, мындан башка чай үлпөтүнүн жашыраар сыры жок. Бириги этибар албагыдай сөз болсо да, тереңинде көнүмүш адеттен бийиктикке чыгуу, табият сулуулугу менен жүрөктүн шайкештиги, жүрөктү ойготуу мазеси жаткансыйт. Рикю бир гана чай үлпөтүндө теңдешсиз болбостон, икебанага дагы гүл мазесине да жедеп кумар болгон киши. Чебер боштондукту, карапайымдыкты эңсеген, жака белде гүлдөрдүн арбын болушун жактырбаган, анысынан дагы ажайып ачылган гүлдү колго алган эмес. Ал жөнүндө Моорикидей икая болушту кеп кылышат. Япониядагы төбөлдөрдүн бирөө Рикюнун багынын даңазасын кулагы чалат дагы, бир чети сөөлөттүкө, бир чети өз көзү менен көрүп, чеберге ынанмакка акыры чыгынып бармакчы болот. Ал төбөл келгенде Рикюнун багынан жер жайнаган гүл көрбөй эле, жалаң гана ак шагылды көргөндө оозу араандай ачылат. Төбөлдүн күйбөгөн жери гүл болуп, чебердин чакан чайканасына чулуңдап кирет. Ал текчедеги эски карапай ичине салынган жалгыз чымылдакты көрүп, бир паска аярлап калат. Көрсө Рикю төбөлдүн келишине даярданып, бардыгы жыш өскөн гүлдөрдү бүт кыркып салган экен. Чебер анан төбөлгө жоругун түшүндүрүптүр. Сулуулукту бир гүлгө батырганын, көп гүлдү көргөндөн көрө бир сабак гүлдөн алган рахат, кумар артык өйдө дептир. Чебер чай үлпөтүнүн таза руунун жолун көрө билген. Рикю чай бөлмөсүндө булардын баш бакканын каалаган эмес. Өзүңдүн диниң, кошунаңдын, бир тууганыңдын байлыгы, өлкөдөгү согуш, акмакчылык жана адамдардын акылмандыгы. Рикю чай үлпөтү өткөн үйдө бейпилдик, жөнөкөйлүк, калыстык өкүм сүргөндү сүйгөн. Улуу табият менен керемет сулуулук алтында тирүү жандын баары бирдей. Мында мансаптын, байлыктын, даража сөөлөттүн өйдө ылдыйы болбойт. Рикю жөнүндө дагы бир уламыш. Чебер чайхана багын уулуна улам эле шыпырта бериптир. Акырында уулу тажаганда: ата эми жерди жалаймынбы? Шыпыра турган чаң калбады. Тепкичтерди 3 сыйра жуудум, таштарга, бактарга суу чачтым. Эңилчек жапжашыл болду, жерде кыпым тал, бир да жалбырак калбады дептир. Ай, Дардаке дептир чебер уулуна. Ушинтип да жолду тазалайбы дейт дагы. Рикю бакты күбөп туруп, жол боюна кооз жалбыракты оболото жаадырып таштаптыр. Бери караңыз, япон багы чыштай тазалыкты каалабайт. Табияттын шайкештиги бузулбай, табигый сулуулук тунжурап адам колу тийбегендей болуп турса, жарашыгы ушунда. Рикюнун өмүрүнүн азыркы учурунда да япондор дархан уламыштарды айтышат. Чай чеберинин өлүмү бизге аянычтуу болсо дагы, япондор ага сыймыктанышат. Ким сулуулук менен бирге жашаса, анда ал адам сулуу өлө алат дешет япондор. Ага мисал катары Рикюнун өмүрүн айтышат. Рикю бардык адамдарга тегиз карап, ажарын, өмүрүн, дилин чачып, колдон келген өнөрүн көрсөткөн. Анын колунан бир саам чай ууртаган адам чеберди далайга эстеп жүрөр эле. Ал Гимбагалга да, Кечилге да, Сёгунга да бирдей мамиле жасаган. Рикюнун жайдарлыгын, калыстыгын Хидеёши Сёгун жактырчу эмес. Катаал, чыккынчылык күчөгөн маскара зар заманда Сёгун менен чай чебердин ортосунда ынак достук болуп жарымак беле. Сёгундун сырын билген кара санатай, жаман ооз ушакчылар
ортого кайбаат сөз таратышты. Алар каркеш сөөгөнгө Рикю чайга угуш берген атат дешти. Иштен кекенген Жайыл Хидаюшиге ушул эле убажы болду. Канычкич Аким Японияга атагы кеткен боорукер адамгерчиликтүү чеберди оор жазага тартты. Аны башка бирөөлөр жазалабайт. Рикю өз колу менен Гирт башын мирт кылмакка өкүм чыкты. Өлүм жазасынын бурсаты келгенде Рикю кадимкисиндей созулуп жайдар эле. Өзүнүн миятындагы жакын сынган мууралыгын билгизген шакирттерин чакыртып, соңку чайын берди. Шакирттери мелжешкендей чогулушту. Рикю эң акыркы болуп өзү жасаган чай үйүнө кирди. Чай үлпөтүндө Рикю чексиз чебердигин көрсөттү. Анын ошол күнкү чайы дубалангандай башкача бир ширин таамдуу болду. Колуна кармаган идиштери беймаал шыңгырап, суусу беймана сүйлөгөнсүдү. Чай ичилген соң адет боюнча меймандардын кадырлуусу идиш аякты кармалап суктанат эмеспи? Шакирттери карапаларга назар салып, убарлуу ыстатынан батынып сөз сурай алышпай, япон салтын сактап, жашыктыгын билгизбегенге аракеттенишип, ошентсе дагы көз жаштарын кылгыртып отурушту. Акырында Рикю өзүнүн чай үлпөтүн ыкласман бүткөн соң, урунган идиштерин четинен шакирттерине белеке берди. Шакирттер Рикю чебердин бир аздан соң келбес сапарга узаарын билишсе да, сыр беришпей, сөз катпай, кыйылып кейиштүү коштошту. Эң акырында чеберди баардаш шакиртинин бирөө карамыктап калды. Рикю өзүнүн чай үстүндөгү таза ныкчасын чечти дагы, аны сыйда бүктөп, аста ордуна койду. Белине байланган канжары көрүндү. Ал канжарды кабынан сууруп көпкө тигилди. Андан соң жалган дүйнөгө бир сабак ыр таштап, жылмайганынан жазбай, эч ноюбай туруп, өзүнүн ичине канжар уруп, харакири жасап кирди. Жайгаша отуруп алган соң колубузду, жүзүбүздү сүрткөнгө жылуу нымдалган сүлгү беришти. Үй ээси анан чай үлпөтүн, кыска оюнду спектакльди көрсөткөнгө өттү. Чай чыгаруунун аземи да күч экен. Асыл нуска идиш аягы эле көп экен. Үй ээси улам бирин алып, көк чайды кантип демдөөнү, кандай чыгаруунун жоосундарын жай баракат жан дили менен бапестеп жасады. Качан чай даяр болгон соң, алгачкы ардактуу мейманга сунулат. Ардактуу мейман ооз тийип туруп, чынынын чекесин суу жоолук менен жыбырайта сүртүп, кийинкисине кезектештире жылдырат. Ушинтип чай үлпөтү жүрөт. Бошогон чыны дароо эле үй ээсине берилбейт. Меймандар кайрадан бир баштан чоподон жасалган эски чыныны колдоруна аземдеп кармашып, идиштин көөнөргөнүнө, көркүнө, түсүнө суктанып, анын дайынын үй ээсинен сурамжылап киришет. Ошентип жандырмактуу сөз касиети, кеп келеч башталат. Үй ээси чыныны кайсы уз жасаганын, кимдер урунганын, кантип колуна тийгенин баяндайт. Чай ичүүгө чыныдан башка чуподон, керамикадан жасалган карапанын түрлөрүн шак кесене да урунушат. Биздин байкообузда чай ичүү Японияда такай эле кара курсактын камы эмес. Абереги деген санжыралуу үлпөт, кушубак өнөр, мээр кандыраар искусство, кумарлуу ой жүргүзүү, опасыз күндүн сулуулугун көрүп табуу, билүү, табиятка баш багуу, боштукту сезүү аралжысы сыяктанды. Түйшүгүнөн аз да болсо арылган адам бейкуттукка магдырап, кар чурган жанды сеп алдыруу, жүрөк кургурду эс алдыруу ишараты. Ушуларды көрүп туруп, жолоочуга бир ой келет окшобойбу? Адам ар бир баскан кадамында, астейдил карашында кылттей түшкөн оюнда, дүйнөнү таанып, чындык, сулуулук таап, аны ичине камтып, кайрадан жаңы ачып турушу керек эмеспи? Япон чайынын даамын үйдөн дагы таталык деп, атактуу Мацуя дүкөнүнөн чай сатып алганы бардык. Дүкөндө чайдан көп неме жоктой көрүндү. Сыртында деле опсуз кооз кабы, кутучасы, оролмосу бар. Чайынын түрлөрүн айтпаңыз, көз жоосун алат, кымбаты да, арзаны да бар. Эгерде дүкөндөн чай сатып алганга дилгирленсеңиз, дүкөнчүгүз дароо эле бир чыны ысык чайды ошол жерден колуңузга карматып, мандикер көз карашын салат. Мынакей, ооз тийиңиз, а мүмкүн
көңіліңізге жағар дейт. Менин дитим жашыл сайкалдуу кутучадагы адеми көк чайга түштү. Ушундай күкүмдөлгөн өтө жыттуу чай. Анын даамы дагы куду жалбыздыкындай келип, Айтур тамшанткан жагымдуу мазасы ооздо калат. Күндөлүктөн. Япон адабиятынын алгачкы асыл эстелиги Пермит мончогунун бири Манисю сансыз барак тиркеме болот. Жыйнак тетиги эле 8-кылымда чогултулуп, Япон элине басылып таратылган. Манисю Япон элинин ата мурасы, акыл кенчи, маданиятынын куту. Абереги жыйнакка 5-8 кылымдарда эле элге аңыз болгон ырлардын мүрөл үлгүсү кирген. Мында ыр дүйнөсүнүн ар түрдүү тармагын, жанрын табасыз. 4,5 миңдей ыр сап, 500дөй кишинин аты бар, 20дай майда китепке топтолгон. Байыркы атактуу акындарынан баштап, Отун жыгаштан падышага чейинкилердин ырлары топтоштурулган. 70-жылдардын башында япондордун байыркы элдик ырларынын жыйнагы 3 китеп болуп орус тилине которулду. Назар салсаңыз, кыргыз сымал жеринен япондордагы ыр десе жанын үрөп таштаган, поэзияга шыктуу кумарпос эл экен. Өткөн кылымдарда япондор текше ыр чыгара билишкен деп айтышат. Ыр чыгарышка себептер табыла берген. Ырлар элге жар сала окулган, бири-бирине айтылып калган, укумдан тукумга мурас катары өткөн. Айтыш ырлары күчтүү болгон, атайы мелдештер уюштурулган. Манисюдөгү ырлар эмнелерди гана айтпайт. Ал ырлардагы тарыхый окуя, коомдук, социалдык турмуштун көрүнүшү, салт санжыра, мезгил баяны, акындын руханий дүйнөсү, адамдардын ортосундагы татаал мамиле айтылат. Табияттын керемет сулуулугу, эмгек, өнөр, кесип, муундардын ой санаасы, сезими, жашоо тажрыйбасы, элдик оозеки чыгармачылык баяндалат. Ал эми изилдөөчүлөрдүн баянына ишенсек, не бир насти түгөнбөгөн кенч. Дестепте байыртадан уланган элдик оозеки чыгармачылыктын байлыгы, өнөрү ошол маданиятынын өскөнү, келечеги, абалы жөнүндөгү баян. Бул жыйнактан айтыш, кошок жана баатырдык, үгүт, терме, ашыктык, арман жана башка ырларды окуйсуз. 8-кылымдан бери япондордун илимпоздору, маданиятына кызыккан көп адамдары Манисюну сырдана назар салып, бап эстеп, ар түрдүү көз караштарда кадыресе карап, зыйнатына келтире кооздоп, накыл ой берип, бүтүм чыгарып чекенелеп, өкчөп, баамдап, тарыха жамап, өксүбөй териштирип, тескеп, саймедирип жазып, окурманга айтып келишет. Манисюдан улам кыргыз элинин убар журттун элдик оозеки чыгармачылыгы эске түшөт. Япон поэзиясы менен кыргыздын байыркы элдик ырларынын окшоштугун байкайбыз. Ал эми кыргыз калкынын залкар манасы жана майда эпостору, дастандары, элдик ырлары, Айтур деген миңдеген сабак майкөл ырлары кенчи уюп жатат. Хаттиңай, не деген опсуз баа жеткис байлык. Ыр деген кыргыз элинин тарыхында тагдырына бүткөн дүйнө, коломтосундагы күйгөн оту, асыраган куту, соолбоз, тунук кашка булагы. Эзелтен элдик поэзия душманга оң болуп атылып, доско тулпар болуп тартылып, өзгө огот көрбөс олпок болуп кубулуп, элибиздин насаатчысы, үгүтчүсү, таянары болуп келген. Аттиң, төкмө акын болсом, ушу азыр коштоп ырдап жибермек элем. Ушул опсуз баа жеткис поэзияда ал элдин баскан жолу, санжыра тарыхы, кубанычы менен көз жашы, руханий дүйнөсү, сулуулукка болгон көз карашы жатат. Ырас, кыргыз элинин руханий дүйнөсүнүн бул эстеликтери далай кылымдарды басты. Мурастын көбү ошол татаал жолдо чагылып бөксөрдү. Ошентсе, чыйрак элиндей ооздон оозго өтүп, минтип акыры элдик мурас кенч өлбөйт экен. Бизге аздыр көптүр үлгүсү жетти. Эми ошону кыргыз илимпоздору, маданият ынтызаарлары эл оозундагыны дагы чогултуп, колдогу байлыкты рээттеп, басмага тапшырып, аны кылымдарга ажыратып, ага тарыхый, социалдык, философиялык жактан ажарын берип, бир беткей жолго салып, кеңири илимий түшүндүрмө берип, элдин байлыгын кайра элге кайтарууну эмитен ойлонуусу керек. Ошондуктан элдик байлыктын, маданияттын үлгүлүү,
баалуу жактарын, чоо жайын башка элге таанытууга кудуретибиз жетсе, анда элибиздин руханий дүйнөсүнө салым кошкон, аны ардактаган, уланткан адам болот эмеспизби? Элдин маданиятын, билимин, намысын көтөрүү жалпы ар адамга, ар муунга таандык. Ар ким өз алдына жараша сүйүү менен эмгектениш, салым кошуш керек. Ушул береги элдик асыл казынага болгон мамилебиз биздин өзүбүзгө болгон мамилебиз, бүгүнкүбүзгө, эртеңкибизге берген баабыз. Ошондуктан буга элдик ыр менен кенчке сүйүү, камбылдык менен кылдат мамиле кылуу социалисттик заманда жашаган ар бир адамдын парзы. Бери караңызчы, Манессиону үгүттөөдөгү 2 мисал келтирейин. 18-кылымдагы бир япон окумуштуусу, атын айтпай эле коеюн, 141 китеп изилдөө баянын жазган. Ал эми 1924-жылы бул эстеликке 4 киши сая туруп 25 китептен турган изилдөө иштерин бүтүрүшкөн. Мындан башка антология боюнча бир канча энциклопедиялык жыйнактарды, макалаларды, түшүндүрмөлөрдү, жоромолду атайын изилдөө жыйнактарын удама-удаа серия кылып чыгарышкан. Пендебиз да кээде биригидей мисалды укканда, анын өнүккөн өлкө, биз башкабыз, аны туурай албайбыз деп акчыланмайбыз, кайберчилик кылып, оор, жооптуу милдеттен оңой кутулгубуз келип да кетет эмеспи? Биз деген азыркы бир доордо кара жер үстүндө чогуу жашаган адамбыз го. Анда эмне үчүн намыстанбайбыз, эрегишпейбиз, кыйналып ат салышпайбыз? Биздин улутубуздун деле дүйнөнү таанып, акыл ою өсүп жетилди го. Ушу береги башка элдердин маданиятынын өсүш жолу, аны бапестөөсү, турмушундагы мисал тажрыйбасы, акылдуу, билимдүү бизге сабак да. Мындай өткөнгө болгон мамилени, маданиятты биз оболу башка элдерден жана бир тууган дос орус элинен алардын бай тажрыйбасын илкипатка алып үйрөнүшүбүз керек. Экинчи жаралгыс эл кенчинин бай маданиятын биздин колдон алган кийинки муун аздектеп медер тутуу, убайым көрүү керек. Ошого эрдик менен аттанып, даап барып, ал ыйык милдетти аткаруу азыркы кемелине келген муундун бирден бир озуйпасы. Японияда сапарыбыз карып кетер күн да жетти. Эрте Шашкеде Кинза Токио Жатеру мейманканасына таңылчак көрүшөрүбүздү биринчи кабатка топтодук. Токиодо бизди коштогон адамыбыз Катакура-сан тон ичинен мени капыстан чакырды. Сизге Иваси-сан могул белекти Нагоядан жибербейиптир, деди. Катакура-сан 7 түндө үйүмө телефон чалып. Ушул белекти сизге берип коюшумду суранды. А белекти кечээки самолеттон бербейиптир. Мынаңыз тапшырайын, деди. Менин таң калганымды Катакура-сан түшүндү. Ал белекти кагаз баштыгынан сууруп мага көрсөттү. Колго тартылган далдайган сүрөт экен. Кагаз бетине толтура кушкат каллиграфия жазуулар. Билгенге Японияда береги сый мүсүрөт баалуу белек эмеспи? Сүрөттүн бир бетинде сооттон кеп кийген, кылыч кармаган жоокерге окшогон адам. Калган бетинде чиймелерден иероглиф жазуулар. Муну карикатурасын окуп которуп берди. Экинчи бетинде Манюсиядагы ырлардан көчүрмөлө. Мен Карикатура-сандан белекти эмне мүдөө менен берилгенин, Иваси-санды көргөн эместигимди айттым. Сиздин Нагоядагы Япон Совет коомунун жолугушуусунда Манюсияны айтканыңыз ага жагыптыр. Өзү келбесе дагы жолугушууга келген колуктусу кечени төкпөй чачпай айтып бериптир. Сизге ушул ыраазычылыгын билдирип, ушул белекти бериптир деп келип. Катакура-сан кошумчалады. Иваси-сан Манюсияны жакшы билген, сүйгөн адам. Ал элдик поэзия боюнча өтө кызыгып иштеп келатат. Элдик поэзияны кадырлаган адамдын белегин алууга туура келди. Деле Японияда бири-бирине белек ыйгаруу көнүмүш адатка, салтка айланып калган билем. Фрунзеге келер келгиче Иваси-сандын кушкаты атайын кагаз баштыкка тык чыйта оролсо дагы кокус жолдо сынып калбасын деп кам көрүп чыйпылыктап жүрдүм.
Кушкат дегенде ыракы чыгышта эзелтен салты бар. Этибарга алынган санжыргалуу өнүккөн өнөр. Демейде чыныгы сүрөттөн кушкат кем бааланган эмес. Атактуу сүрөтчүлөрдүн тарткандарына кастар тиксеңиз, бош жерине сөзсүз куш тилиндей жазуу түшүрүлөт. Ал эми сүрөттө санжап менен жазылган кушкат болбогону анын кемелинен кемеген. Адамдар кушкатты теше карап окуп гана тим болбостон, ага кудум сүрөт сыяктуу дит коюп, баа берип, ойлонуп, сүкүт салып, зыйнатынан эстетикалык рахат алышат. Чынында кушкат түгөнгүрдүн артыкчылыгы бир жолу ынта, эргүү менен бар тобокелшил тем менен жаралып, мээнет менен бүтөөр асыл нуска эмеспи? Ар бир чебердин өнөрүнүн ички тымызын багыты, айырма өзгөчөлүгү, ойду сыйдыра билгендиги, тереңде улуу сыры тунуп жатат. Билермандар кушкаттан улам ушул чебердин кыялкештигин, делебесин, көңүлүн, ындынын, мүдөөсүн, ички жан дүйнөсүн чечмелешкен. Японияда кайда болбоңуз, мейли идарадабы, мейли үйүндөбү, же ресторандабы, же барданбы, барган жерден кооздук үчүн илинген кушкат көрөсүз. Кушкатсыз Япон үйү көрксүз, кутсуз болсо керек. Ушу азырдагы Нагоядагы маданий үйдүн башчысы Суюмы Ивасаки-сандын белеги үйүмдөгү китеп текчеде. Саргыч кагаздагы сүрөттүн бурчунда Ивасаки-сандын кызгылт мөөрү басылуу. Жүздөшпөгөн таанышымдан улам япондордун кичпейилдигин, сезгиштигин, ак көңүлдүгүн, маданияттуулугун, сылыктыгын эстейм. Мен кайрадан Маньосиону окугум келип, белектеги кушкаттын чеймелер өңүлө карайм. Нигага элдик салтты, маданиятты ыйык бекем туткан, аны уланткан чакан шаар, деңиз жиегинде велосипед менен мотоциклдин шаары дээр элем. Мында асман мелжиген бийик тамдарды курууга болбойт. Жердин кыртышы начар дешет. Шаардын атактуу Бандай деген көпүрөсү бар. Аны салган киши жөнүндө айтылган апыртма уламыштар эми да укмуш баяндалат. 50 метрден ашуун мунарадан шаарды кумарлана карайбыз. Сенано суусундагы майда кемелерди, шаарды курчап турган бактарды көрөбүз. Деңиздин илебин сезебиз. Япон деңизине кириндик, суусу өтө жылуу экен. Нигата шаарынын бир кызыгы суу алдындагы көчөсү. Анда жаңыдан баш кошкондорго дүкөн ачкан. Аткан суусу фонтаны бар. Анысы испан архитектурасы боюнча курулган. Биз шаардын жер алтындагы көчөсүнө, дүкөнүнө түштүк. Тарам-тарам көчөлөр, туташ жайнаган дүкөн. Төбөдө самсаалаган кооз япон панары. Жаман жери аба жетпейт, дем кысылат. Адам баласы күнүнө 25 килограмм аба жутуш керек дешет окумуштуулар. А биз бул түгүл, чаң ыш баскан шаарда, жер алдындагы көчөдө жүрүп думугабыз. Бейтааныш шаар көзгө кызык көрүнгөнү менен канча өмүрдөн, ырыскыдан кемеп калдык. Ошончо олжо тапкандын бөксөргөнү да болот эмеспи? Жаштык күндөрдөн бир эскерме. Дүйнөнү таануу сабагынан Япония өлкөсүн сыртынан билип калган кез. 50-жылдары айылдан шаарга алгач келип, жогорку окуу жайына киргемин. Күндөрдүн биринде мектепти чогуу бүткөн кызга бармай болдум. Кыздын окууга өтүшүн куттуктагым келди. Гүл алып барууну чечтим. Эми шаардыктарча маданиятка жетишкендигимди көрсөтүшүм керек да. Шаарда гүлдү колдон эле сатып алат эмессиңби? Айылда болсо тоо бетиндеги гүлдөн тутамдап үзүп барат элек. Гүл саткан аялдан бир тутам гүл бериңиз деп сурадым. Улгайып калган жылдыздуу орус аял экен. Гүлдү эмне кыласың деди. Кызга барайын дедим эле. Андай болсо жаш жигит деди. Гүл саткан аял жылмайган тейден. Кызга гүлдү бир тутамдан алып барбайт. Мага гүлдүн сатылышы пайдалуу болгон менен сен үчүн осол көрүнүш. Билип жүр, жуптан алып барба. Гүлдү 1-ди, 3-тү, 5-ти тандап жүр. Жетет ошо. Тетиги Японияда ошондой экен. Мен ошондо кызга гүл алып баратып, баягы аялдын айткан Япониясын ойлогон элем. Алып барган гүлүмдү тегиле караган кызга Японияда гүлдү жуп бербейт экен деп, өзүмдүн билгенимди кыйынсынып айтканым да али эсте.
Азыр да колдон гүл сатып алганда же кызга, аялга, мейманга гүл алып барарда баягы алгачкы гүл сатып алган аялдын сөзү кылт эске түшөт. Көрсө чынында эле Японияда гүл дегенди сүйүп, баалап, мазесин билет экен. Жолугушууларда, коштошууларда, мекемеде, дүкөндө, көчөдө, чай бөлмөсүндө, ресторанда, атүгүл мейманканада дагы гүл деген өксүү болбоду. Япондор гүлдү тандай да, жарашыктуу кое да, белекке бере да билишет. Ар гүлдүн өзүнчө жол жобосу, шааниси, чөйрөгө таасири болот экен. Айталы астра гүлү кайгыны, нарцисс өзүн сүйгөндүктү, роза махабатты, хризантема жайдарлыкты, жөнөкөйлүктү түшүндүрөт. Японияда икебана деген гүл тандоонун же гүл жасай билүүнүн байыртадан келаткан улуттук салты бар. Анын ар түрдүү мектеби, улуу чеберлери болгон. Алардын негизги максаты адамды сулуулукка үйрөтүү окшобойбу деп койдум ичимден. Жеринен икебана зайыптардын өнөрү делип бааланса дагы, икебана 15-кылымда, рикю 16-кылымда пайда болуп, анын чеберлери негизинен эркектер болушкан. Биз жол дептердин мурдараак бир жеринде баян кылган 16-кылымда жашаган чай үлпөтүнүн устаты Рикю икебана боюнча дагы ашкан чебер эле. Ал керемет сулуулукту жалгыз тал, арам чырмоого калтырыш багытында дүйүм гүлдөрүн тыйпыл кыркып салып, мейманына көрсөткөн деген уламышты айтып кеттик. Азыркы кезде Японияда атайын икебана коомчулугу бар. Анын борбору Киото шаары. Коомдун миңдеген мектептери Япониянын булуң бурчунда иштейт. Атургай чет жерге да жетиптир. Ар бир бөлүмдөн окутуучулары бар. Ал эми чеберлеринин өнөрү, багыты башка чеберлерден айырмаланып, өзгөчөлөнүп турат. Биз ар кайсы шаардагы икебана коомунун адамдары менен да жолугушуп калып, алардын керканаларын, көргөзмөлөрүн көрүп жүрдүк. Нигата шаарындагы эмгекчил жаштардын үйүндөгү икебана мектебинде болгонубузду айтайын. Анда чебер Ихаратси Суйха менен тааныштык. Муну Япониядагы көрүнүктүү икебана чеберлеринин бири дешет. 70-терде чымыр, элпек, ар киши турпатынан эмгекчил экени билинип турат. Ал 3 жыл мурда Советтер Союзундагы Хабаровск шаарында болгон экен. Чебердин бир канча шакирттери бар. Шакирт күтпөгөн чебер болбойт эмеспи? Ихаратси-сан бизди тарыраак бөлмөгө баштап кирди. Татамиге, жер төшүккө япондорчо, жок, кыргызча мандашыр отурабыз. Үйдүн боорунда куштак жазуулары. Булуң бурчта эски чайниктер коюлган. Оропарабызда япон кимоносун кийген кыздар отурушат. Устат жаңы эле кыркылган гүлдөрдү кыздардын алды-алдына бөлүп таштап койду. Кыздар өнөрүн көрсөтө башташты. Үй ичи жымжырт. Кыздардын колдорундагы кайчылардын тарсылдаганы гана угулат. Алар гүлдөрдү сабагынан ары бери айланта карап алышып, көзү карапага гүлдөрүн сайышат. Жылмайган чебер кээде шакиртине жакындап келип, бир сөз сүйлөп кетет. Кыздар хай деп коюшат да, гүлдөрү менен алек. Кыздар карбаластап шашкан жок, бизден гана кичине сүрдөп жатышкансыды. Гүлдөр жанданды, сулуулук бат эле жаралды. Кыздар сыйкырчыдай гүлдөрүн заматта икебана жасап коюшту. Жерде күбүлгөн жалбырактар, бирин-серин түз бутактары калды. Өнөрүн көрсөтүп бүткөн соң кыздар элге жүгүрүштү. Мен айтаар элем, кыздар гүлдөргө жан берип, тил киргизип салышты. Алардын түсүнүн шайкештигин гана сезбестен, алардын 100 жылдан кийин табышкансыган ымаласын сезип, аста-секин музыкасын угасың. Ошондо япондордун накыл сөзү эске түшөт. Сен ырды угулатып, бейкут мемиректи сезесиң. Дагы эле гүлдү карап тамшанып, кумарканбай сонуркап отурабыз. Индия элинин улуу акыны, акылманы Тагор жазбай айткан экен. Япондор өздөрүнүн жашоосун искусствого айлантып коюшту. Окурман, же тескерисинчеби, япондор искусствону жашоого айлантып жүрбөсүн. Биз икебана өнөрүн япондордун ар кайсы шаарында да көрдүк. Байкашыбызча 100 гүлгө караганда бир гүл сулуулукту айта алат деп. Кавабата жазгандай, япондор бизчилеп гүлдүн арбынын тек жактырбайт көрүнөт. Кээде карапада, чөйчөктө, кумарада тарбайган, куураган бутактар салынып койгонун байкайбыз.
Анысы деле куп жарашыктуу. Кээ бир жерлерде дарактын ор койгон тамырлары же катылган жер жемиштен сөңгөгү көзгө урунат. Япондор демейкисин сакура гүлүн, хризантема, нарцисс, гилас, өрүк, лилия, камелия, арам чырмоок, пион, ак роза, калемпир, гвоздика жана башка гүлдөрдү аздектешет. Икебананын мааниси тирүү гүл дегенди чечмелейт. Япондордун айтымында ар бир гүл киши назарын салса деген тилекте жашайт. Өзүнчө жан дүйнөсү, көзү, тили бар. Ошондуктан аларга назиктик менен бапестеп, аяр мамиле жасоо керектешет. Гүлдү үй ичине ордуна кастарланта кое билүү бул бир асыл сырлуу өнөр. Японияда айрыкча кыз бала тырнактайынан икебананы жасап үйрөнөт. Үйрөнгөнүн өмүр бою унутпай жаңылап улайт. Икебана оңой эле жасала койбойт, кыйла машакат менен бүтөт. Чебер гүл салынган идиштин өзүн, анын эски жаңысын, күндүн ысык суугун, мезгилди, үйдүн караңгы жарыгын, майрамды, атургай үй ээсинин, меймандардын маданиятын, сезимталдыгын, гүлдүн маанисин жана башка себептерди түпөйүл эсепке алып жасайт. Ал эми коюлган гүлдөн улам ошол чебердин ой сезимин, руханий дүйнөсүнүн тазалыгын, көңүлүн сүрүштүрүп биле алса болот. Пендечилик да. Үйгө келгенде япондорду туурап гүлдү жасагым келди. Анын икебанага табиятынан жөнөкөй, кооз шайкеш жасалышына, жайгаштырылышына түк окшошпой туруп алды. Табият улуу чебер экен. Көрсө япондор табиятты туурап, ошол улуу чеберчиликтен астейдил үйрөнүшөт турбайбы? Дептериме төмөндөгүдөй жазуулар пайда болду. Бул мисалдар Япон элинин тарыхый, социалдык, экономикалык, маданий өсүшүн ойго салат. 1869 жылы телеграф пайда болгон. 1871 жылы телефон келди. 1872 жылы биринчи поезд жүрдү. 1874 жылы газ шамы көчөлөргө коюлган. 1878 жылы электр жанды. 1903 жылы машина чыкты. 1910 жылы электр трамвайы кетти. 1877 жылы Токио университети ачылган. 1923 жылы жер титирөөдө 74 000 адам каза тапкан. Экинчи дүйнөлүк согушта 770 000 үй кыйраган. Азыркы учурда Япония кеме куруу, радио, телевизор, сүрөт, фото, кино жабдыктарын чыгаруу, электрди, чугун, болот, машина, химиялык буюмдар, кир жуугуч машина жасоо жана башка өнөр жайын өнүктүрүү боюнча ири алдыңкы орунга жетти. Алдыңкы капиталисттик өлкөлөр менен тең тайлашууда. Карап турсаң деле япондор баардык жагынан биринчи болгулары келишет окшобойбу? Мындай турмуш ач көз эрегишкен капиталисттик заманга мүнөздүү. Каниет алуу, ток бейилдик жок жерде умтулуу ач көздүк гана болот. Япондор канчалык акчыланышса да, байыртадан келаткан элдин улуттук духу, дити менен азыркы турмушу эч шайкеш келбегенсип кетти мага. Токио императордун ак сарайынан көп узабай Хибия гүл багына туш келдик. Баг ичи өтө көркөм, устаттык менен жасалган. Кызыктай бактарды көрөсүз. Бак ичиндеги тушаарга жеткен көк шиберде жаштар сейилдеп же сүкүт кылып отурушат. Япондор бак жаныбарды орду менен кылдатып отургуза билишет. Биздегидей асман мелжиген түз бакты көчө боюнан аз көрдүк. Дегинкиси жапыс тарбагай бакты өстүрүшөт окшобойбу? Кээде өтө кичинекей көгөргөн бактарды кол баштыгына салып ташып бараткан жүргүнчүлөрдү таң кала карайбыз. Канадзава шаарында 7-8 кабатында үй үстүндө тектирчесине, балконуна бактарды өстүрүшкөнүн көрдүк. Кайсы бир шаарда бактар сууктан, шамалдан, чаңдан, түтүндөн, бетондон кысылып, жалбырактары түшүп куурай башташат. Андай кезде япондор бактардын сынган талдарын шак-шактап байлашат. Түбү бошогон же куураган ар бир бактын түбүнөн туш тарабына тирөөч коюп, жип менен кере тартышат. Күрүштүн саманы менен ороп чулгашат. Чакалап суу жеткиришет. Япондор чоң-чоң дарактарды, бутактарды орду түбү менен көчүрүп кетишип, аны 2 жылга чейин тоңдуруп коюшуп, кайра башка оңтойлуу жерге жаңыдан отургузушат экен.
Япондор чыдамкай эрте жазда биринчи гүл ачкан кайналыны, алчаны, сакураны, күзүндө бүрдөгөн хаге даракчасын, орхидей, арча, пальма, жыттуу кара кызыл карагайларды аземдешет. Адетте дарактары мисфилдриктей түз эмес, арбагай-тарбагай келет. Кээ бир жемиш дарактарынын түшүмүнөн мурда анын гүл ачканын сүйүшөт. Ал эми тоолордогу жапайы түн токой арасынан дагы кол менен отургузулуп тизилген бактарды алыстан байкайбыз. Япондордо бамбук жыгачы өтө баа. Ыракы чыгыштын байыртан келаткан сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен бамбукту көрө аласыз. Бамбук тартпаган сүрөтчүлөр чанда болуш керек. Бамбук тик, мелтиреп түз өскөн, катуу, муун келип, кооздукка жаралган сулуу дарак экен жаныбар. Андан туруктуулуктун жана эрдиктин кереметин көрүшөт. Япондор күнүмдүк тиричилигине дидар желпүүчтөрдөн тартып үй салганга чейин колдонушат. Айрым дүкөндөрдө же тамак ичүү жайларда бамбуктун көңдөй ичине суу жылжытып агызып, жел тегирмен жасап коюшканын, айрым жерлерде суу менен саатты жүргүзгөнүн байкадык. Ушундан улам дагы ойлойсуз, бул япондорун деле табият менен бирге танапташ жашаган, ага таазим эткен эл. Алар табиятты багындырууну көксөшпөйт, кайра аны менен шайкеш жашоого, андан үйрөнүүгө, чындыкты, сулуулукту табияттан табууга, көрүп сезүүгө, рахат алууга умтулушат. Ырас эмеспи? Деле өмүрүндө табиятты көрө билбеген, сүйө билбеген, ардактабаган адам канчалык дөөлөт, мансап, байлык, даңк күтпөсүн. Ал бечара мажыс адам. Андай адамдын руханий дүйнөсү жарды, жүрөгү, көзү сокур, пейили, нысабы тар, адамгерчилиги начар, өзүмчүл, кара ниет адам болуп калгыдай. Ушу тапта деле Япония элинин өзгөчө улуттук салты, маданияты, руханий дүйнөсү, жаңычылдыгы жөнүндө дүйнөнүн адамдары, анын ичинде кичүүсү да, улуусу да бар, не бир кызыгуу, суктануу, таңдануу менен ар кыл пикирлерди айтышат. Япон элинин улуттук мүнөзүн эки ооз сөз менен дал так айтыш керек. Өлөрман да, жаңкеште да, кайраттуу да, муңдуу да, сезгич да, таш боор да, сарамжал да, эсепкөй да, балээ да. Айткан баамыңдын баары эле жарашчуудай, деле кызык, татаал өлкө. Бул элден укпаганды угуп, көрбөгөндү көрөсүң. Байыркы менен жаңысы улагалаш жүрөт. Чыгыштын да, батыштын да үрп адаты, салты, жорук жоосуну көз көрүнат. Тааныш да, бейтааныш да, жүрөккө жакпаганы да, көңүл калтыраар да, жат да көрүнүш, жорук адамга кабылат. Башка улутту билүүнүн акыры келип эле өзүңдү, өз элиңди таанып, кайрадан ача билүү дегендикке келип такалат. Японияны айта берсе, узун сабак кеп экен. Адегенде бул өлкө жөнүндө очерк эле жазмакчы элем, бара-бара кызыгына батып, калемди ээликтирип жибердим. Териштирсем, айтаар сөзүм дагы калды. Ой кой дедим да ичимден, ушунчамда демимди басайын дедим. Япондордун тамашалуу, таасын сөзүн эстедим. Японияга жаңыдан келген бөтөн киши ушу өлкө тууралуу китеп жазат экен. Экинчи саамкы барганында очерк менен чектелет дагы, үчүнчү сапарында эч нерсе жазбай коет имиш. Каапырлар, кимиси тапса да чукугандай айткан экен, карабайсызбы? Ушу береги бизди айтып жүрбөсүн. Окурман эмне дешсе дагы сөзгө кулдук. Айтылбаган сөзүбүздү Японияга экинчи барганда жазган очеркибизде улайлы. 1978 жыл. Сиздер белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун Япония элестери аттуу очеркин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.